Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Жылдык финалдын тандоо турунун экинчи оюну. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, биз бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз жана телекөрүүчүлөргө каршы бүгүн Калича Сасиева жетектеген команда биздин Ордого келген. Анда эмесе команданы мен Ордого чакырууну баштаймын. Капар Момоналиев, кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими, команда мүчөсү, жаш педагог. Нургүл Садыкова, тарых сабагынын мугалими. Айнура Валиджанова, орус тили сабагынын мугалими. Майрам Айдарова, англис тили сабагынын мугалими. Эркайым Сапарбекова, кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Жана команданын капитаны Калича Сасиева. Анда биз оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн тандоо турунун экинчи оюну Instagram колдонуучулар үчүн Билерман астың-сызыкча Ордо дарегине ушул аккаунтка катталыңыздар. Биздин расмий баракчабыз жана суроолорду калтырыңыздар. Биздин башкы өнөктөштөрүбүз булар Барболго чоң рахмат. Бизге ар дайым адал, таттуу, жаңы продукцияларын алып келет жана актив дизайн, полиграфия жана жарнак борборуна чоң рахмат. Биринчи раундга старт беребиз, анда эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд кимдин суроосу? Өмүрбек Базарбаев Бишкек шаарына сиздерге каршы суроо берет. Шотландияда мал чарбачылыгы аябай өнүккөн жана алардын жайлоолорунан ар кандай түскө боелгон койлорду көп кезиктирсек болот. Ар кандай түскө. Мисал үчүн мен сиздерге бир көрүнүшүн көрсөтөйүн ошол койлордун. Кызыл, көк, жашыл, сары койлор. Кандай максатта? Кетти минута. Шотландияда баягы неме бар го, ошо койлорду жарыштырыппы же ошо койчумандарды кайтарган жөнүндө бир неме бар го, мындай бир карыштырууларга же болбосо бакындай жайлоолордо мындай сулуулуктуу эстетикалык көрүнүш болушу. Эми ал жактачы туман болот тургатуураак ошол тумандан жоголуп кеткенде ажыратып койлорду кыскасы койлорду табуу оңоюраак болоттур да, балким ал жакта туман же эмне болушу мүмкүн дагы. Ар түрдүү түскө болуп атпайбы, бир түскө боебойчу, ар түрдүү түскө боеп атпайбы. Балким койлорду түсүнө карап бөлүп Эсептөөгө мүмкүн, эсептөөгө оңой болгон. Жок, эсептен түрдүү жол менен эсептесе болот эле. Бирок ушундай бир эме бар. Праздник бар да, койлордун. Туман же болбосо карышкырлар мындай нерсени жебейт да, булар гүл деп ойлоп. Убакыт аяктады. Калича эми 50 секундада ким жооп беришин аныктаңыздар. Кийинки раундда өзүңүзгө жакшы болот. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Эркайым Сапарбекова жооп берип көрсүнчү. Эркайым. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул балким ошол туманда койлорду табуу максатында, оңоюраак табуу максатында ар кандай түскө боешу мүмкүн деген ойдо. Туманда да койлорду оңой табыш үчүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Шотландия өлкөсүндө аба өтө нымдуу жана жаан-чачындар аябай көп болот.
айдоочулар жолдо баратып ар кандай учурларга туш келип калат жана туман болуп жаткан учурларда койлорду аныктоо оңой болуш үчүн койлорду ушинтип боеп коюшат. Эсеп 1-0 жооп туура. Команда бир упай өзүнүн эсебин ачты. Айдоочуларга аябай буга чейин көп ушундай кырсыздар катталган үчүн ушундай боеп койгонго мажбур болгон, бирок мен таң калганым ошончо миң койду кантип зерикпей боеп чыгышкан. Караңыздар, өтө кооздук, диккаттык менен боегон. Бир адашуу жок. Кызыл саптары көк мөк болуп боюшкан экен. Оюн улантылат, экинчи раунд. Блиц раунд ойнойбуз. Калечайым, ким калат ортодо? 10 секундалык талкуу. Нургүл калсын, Нургүл, сен ойна. Өткөндө сен эме бергенсиң. Эч нерсе болбойт. Биле албай калсаң да болот. Өткөндө сага эме айткамын, кийинкиде сен ойнойсуң. Урматтуу Нургүл айым, даярсызбы? Даярмын. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, эң жакшы. Сизге каршы Кадамжай районунан Чулпунай Тулебаева суроо берет. Адамдын сырткы көрүнүшүндө, же болбосо сырткы дене мүчөлөрүнүн кайсы бир бөлүгүндө алтын бар деп эсептешет экен окумуштуулар. Ушул нерседе алтын бар. Жана бул окумуштуулар тарабынан далилдениптир. Мен сизге суроо. Адамдын кайсы жеринде алтын болушу мүмкүн? Сырткы көрүнүшүндө. Тиш дебеңиз, тиш буга кирбейт. Кетти 20 секунда. Чачы болушу мүмкүн, териси болушу мүмкүн, тырнагы болушу мүмкүн. Кайсыл жерде алтын бар? Мен оюмча энергия бар, бул чач болушу керек. Деринде, каштарында көз. Сырткы. Чачында. Нургүл Садыкова? Мен оюмча, урматтуу алып баруучу, адамдын чачында алтын бар деп ойлоймун. Ушунча байлыкты көтөрүп жүрөсүзбү сиз? Ооба. Биринчи суроонун жообу туура. Бул чачта алтын бар экен. Экинчи суроо. Эргешбай кызы Айгерим сизге каршы суроо берет. Базар Коргондон. Мугалимдин күндөлүк аттуу китепте ушундай цитатаны окуп калдым дейт. Кудайга ишенүү боюнча адамдар жок эле дегенде ушул окумуштун сыяктуу ойлонуш керек дептир. Бул Кадыр Бактуу окумушту мындай дейт экен. Кудайга ишенүү менен адам эч нерсе жоготпойт. Ал эми Кудайга ишенбөө адамга жамандыктар алып келиши мүмкүн. Анткени чынында эле Кудай бар болуп калсачы, анда ыймансыздыктын ишенбегинден абалы кандай болот дептир. Кайсыл француз физик окумуштуусу мына ушундай ойду айткан? 20 секунда кетти. Так, физик, мен физиктерди жакшы билбейт экен, мен Эйнштейн болушу мүмкүн. Мария Кюри жок, ал дагы физик болгон эмес. Мен бул суроого жообум жок окшойт. Эйнштейн. Ал француз эмес болгон ал. Суроогум жок болгон. Нургүл айым, француз физики жагы окумуштуусу. Урматтуу алып баруучу, мен бул физика жактан жакшы билбейт экенмин, бирок бир оюмду айтып көрө берейин. Балким бул Паскальдыр. Оюма биринчи эле ушул сөз келди, негеди, ушул ат келдидир, негедир билбейм. Паскаль. Мындай ойду француз физиги Паскаль айткан. Жооп туура. Мен билбедим эле. Азимбек Матраимов Баткенден сизге каршы суроо берет. 1997 жылы футбол кандай кызасыз? Жакшы элеби? Көрүп атасызбы азыр? Жок, азыр убакыт жок. Азыр өтө иштер көп. Түндө 10-11 болуп атат да. Ошондо эле убакыт жокпу?
ооба анда укташ керек болот. 1997 жылы Москванын Лужники стадионунда Россиянын курама командасы менен FIFA футбол өткөрөт. FIFA. Жана футболду 2 юбилейлик салтанатка карашат булар. 2 юбилейлик салтанатка. Биринчиси Россия футболунун 100 жылдыгына арналат. Экинчиси кайсы бир юбилейдин урматына. Кетти 20 секунда. Эгер 97 болсо, может быть, Москвадагы 1980 жылда өткөн Олимпиаданын жылдыгыдыр. 97 бир футболисттин, может быть, туулган күнүдүр, бир же команданын, мен футболду билбейм. Демек, дүйнөлүк деңгээлде FIFA өткөрүп атат. Бир белгилүү, бир чоң бир нерсе эсепке алынып атат да бул жерде. Россияда өткөрүп атат. Россия футболунун 100 жылдыгы жана дагы бир белгилүү, бир чоң бир дата айтылып атат да бул жердечи. Урматтуу алып баруучу, билбейм, балким мен адашып ататтырмын, бирок 1980 жылы Москвада дүйнөлүк Олимпиада оюндары болгон. Ошол жылдын тегерек датасы болбосо дагы, может, ошо Олимпиада, Москвадагы Олимпиаданын юбилейдир, же туулган күнү болгондур. Же келечектеги бака канчанчы жылы Москвада дүйнө чемпионаты болгон, ошону белгилөө пландаштырып жаткан болгондур. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. 1997 жылы Москва шаарынын 850 жылдыгы болгон болчу. Үргүл айым. Москва шаарынын негизделгенине 850 жыл болгондугу үчүн мына ушул юбилейлик датага арнаган эле. Рахмат. Биринчи раунд ушул жерден токтоду. Азырынча Азимбек Матраевдин суроосу тергөөчү тарапка бир упай алып келди. Бир жагынан өкүнүчтүү, аябай жакшы бараткансыз. Эч нерсе эмес. Оюнду улантабыз. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Өткөндө университет командасынан Садык Нышамай уулу каптсан Анар деп алып, ал жолу туура болуп калгандай, сизде Паскаль менен Дужондой болду окшойт. Азамат Бегматов Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Бир китептен бир нерсенин стратегиясы деген китептен, анткени толук айта албаймын. Туура жоопко шилтеме болуп калышы мүмкүн китептин аталышы. Бир нерсенин стратегиясы деген. Ошол китептен ушундай бир маанилүү жерде окуп калдым дейт. Бир адам тегирмен курат экен. Капар мырза. Бирок бир нече күндөн кийин катуу бороон болуп, анын тегирмени бузулат. Кайра курат экен тегирмендичи. Бирок бул жолкусунда катуу жер титирөө болуп, суу башкы бөлүгү урап, дагы кыйроого учурайт. Ушундан кийин маселе сууда окшойт деп, сууну жогору жактан алып келмей болот. Бирок дагы бир аз убакыттан кийин суу өз нуунан ашып, тегирменди биротоло агызып кетет. Караңыздар, 3 аракеттен тегирмен ордуна келбей атат да, кайра эле бузулуп, кайра эле жок болуп атат да. Ушул 3 окуядан кийин тегирменди иштеткен адам тегирменди иштете албасынан көзү жетип, тегирменди куруудан алдын ал туура эмес иш кылганын ойлоп, тегирмен эшигине кайсы бир сөздөрдү жазып илип коет экен. Нургүл айым. Караңыздар, эч болбой атат да. Эми сиздерге суроо. Ал ага чейин кандай катай ишти кылып алган эле? Эмнесин өкүндү, кетти. Тегирменди куратканда баш шамалдын багытын, суунун багытын билбей көрүп алдым. Бирөөдөн сураган эмес. Балким бирөөдөн кеңеш алыш керек. Табигый немени эске алган эмесмин деген эмеспи? Табигый эмени туура эске албашы мүмкүн, анан неме дагы бар. План түзүш керек эле да биринчи. Анан экинчи. Тегирменди куруудачы эмне эң негизгиси тегирменди кармап тура турган мындай. Ошол нерсени карап эле алып кура берген. Же болбосо неме да, жанагы мурда бирөө тегирмендерди көрүп келиш керек белеби? Тегирмен кандай куруш керекин. Туура эле жерге коюлган болсо керек да. Туура, иштек туура эмес болуп атпайбы? Тегирмен ошондо аба ырайын климат эске алган эмес, шамалдын жаратылышты табият эске алган эмес болсо керек да, себеп дегенде. Дагы ошо эшикке ошентип жазып койгонбу. Табият эске алыш керек деп жазып койгонбу. Ошол сыяктуу майында болсо керек. Эшикке эмне жазып койгон?
Али жерди өлчөп бир кестеп жазып койгон эмеспи? Ошондой сөз бар го бизде. Эмненин стратегиясы болушу мүмкүн бул жерде? Бул эми ишкердиктин стратегиясы болушу мүмкүн, эми бизнестин стратегиясы болушу мүмкүн. Ошо ишкердик бир нерсе кылуунун, ишкердик кылуунун. Бирок тегирмен дегенде бороондон кийин карабуур деген болуп кетти. Ушул жерде посторонний Сага берем азыр. Оюн жыйынтыктап тур. посторонний вход запрещен дегенге окшогон. Баардыгын оюн жыйынтыктап туруп чогултуп. Не оставляйте без присмотра дегенге окшогон нерсеби. Аличайым. Капар Момуналиев жооп бергенге аракет кылып көрөт. Капар мырза, бул туура эмес ишти кылганын билип калды. Бир туура эмес ишти кылган үчүн ушундай болуп аткан турбайбы деди. Эмне кылса да болбой атат, иши жүрүшпөй атат. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, бизде эми команданын ою боюнча бул жерде баягы ишкер, эми ишкер деп коелу, тегирмен курганда ошол жерден табиятын эске алган эмесмин деп ойлогон да. Себеп дегенде биринчисинде баягы шамал алып кетти, андан кийин суу каптап кетти дегенде ошол жерде баягы биз эң биринчи ишти баштаардан мурда пландаштырып мен табияттын ушул шарттын эске алган эмесмин деген ойду берсе керек. Табиаттын шартын эске алган эмес. Жок алынат. Маселе өзүндө болушу мүмкүн беле? Тегирмен курган адам. Ортодон кандай пикир бар бул суроодо? Биз дагы варианттар чыгарганга аракет кылдык бул суроого. Балким ошол тегирменди куруп жатканда бизде салт бар, ошол кан чыгарып анан бир мындай курмандык чалып дегенде анан кийин башташат көбүнчө курулушту. Ошол ишти дагы кылбай калган болушу мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир архитектура багытында бир билим алып туруп, анан курулуш башташ керек экен дегендей бир өкүнсө керек. Түшүнүктүү. Дагы кимде вариант бар? Бизде да бир вариант келди. Менин оюмча ушул кесипкөй тегирменчиден кеңеш албапмын деп, же тегирмен кура турган болсоңор кесипкөй тегирменчилерден кеңеш алгыла деп жазган болушу мүмкүн. Карыз болгон ошо бирөөнүн акысына кирип калган окшойм деген ойдо ошондой деп жазган болушу мүмкүн деп ойлоп атабыз. Кызмат акысы балким мурда көбүрөөк алып койгон. Туура жоопту айтайын. Бул каталык өзүндө экенин билди да, каталык өзүндө экенин билди. Бир каталыкка жол койгонун ага чейинки бир анализ кылып көрдү. Эмне үчүн мен мындай кылсам, баардык техникалык аракеттерди кылып көрдү. Бул сууну көрдү, башка жерге жылдырды, болбой атат да. Эшиктин тегирмен эшигине бул мынтип жазган болот Каличайым, Капар мырза. Бирөөнүн маңдай терменен тапкан акчасы башка бирөөгө буйрбайт экен. Арам акча эч убакта аш болбойт экен деп жазыптыр. Себеби буга чейин бирөөнүн урдап алган акчасына тегирмен салган болот, Капар мырза. Ошон үчүн бул жерде кимдир бирөөнүн акысы аркылуу башка бир нерсени куруп урдап алып атат. Анысы асылысы урдап алып атат да. 2-1. 4-чү раунд чамдаңыздар, оюн улантылат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн тандоо турунун 2-чи оюну 2022 жылдын жылдык финалдык оюнуна Калича Сасиев ат салышып жатат. Оюн акыры кандай эсеп менен аяктайт? Баарыбызга табышмак. Умар Кыязов Алай районунан силерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Телекөрүүчү кадимки Оштогу улуттук археологиялык музей комплексинен көрүнүштүү сүрөткө тартып бизге жөнөтүптүр. Бул албетте кичирейтилген макети. Эми силерге суроо. Бул макет Торонтодо музейден тартылып алынган мурунку доорлордогу имараттардын бирөөсүнүн кичирейтилген үлгүсү. Силерге суроо. Бул имаратты эмне үчүн колдонушкан? Кайсыл себеп менен мындай курулуш курулган? Бул максаты эмне? Илгерки доорлордогу курулуш экен, бирок аябай кичинекей макети бул. Кетти минута. Бул баягындай гробницага окшогон өлгөн адамдарды ушакка эле таштайбы. Жок, үстүнө чыгып карай турган байкаучу. Карол дөбө сыяктуу, карол карай турган. Анда бул узун болуш керек эле да. Бийик болуп туруп адамдар көп батыш керек менимче. Жок, мына жактан чыгып эшиги бар экен, көрөсүз. Бирок астында эшик турат го. Эшиги турат. Баягы Колизей сыяктуу карасаңыздар отуруштар бар сыяктуу көрүнүп атат. Отуруштар бар сыяктуу. Отуруштар бар сыяктуу көрүнүп атат. Балким Бул мындай курултай үчүн эмеспи, чогулуш уюштуруучу бир көрсөткүчүндай эмне окшойт да мындай, э? Бул имарат отурган астында мына ылый жактан бир нерсени көрө турган нерсе эмеспи? Ылый жагында бирдемкени көрө турган да. Адамдар чогулуп отуруп, Колизей сыяктуу эле.
Менин оюмча да ошо театр сыяктуу эле көрүнүп атат да, башында мен ойлогом бирок эми Ошто деп атат, Ошто бизде деп атат. Бул кичирейтилген Ошто музейде турат дейт. Кичирейтилген макет экен. Точно Ошто деген жок да. Жок, Ошто музейде. Намаз окуйт. Ошто музейде. Онда бирок отуруп атпайбы, адамдар отуруп атат. Ошондо мындай эмелесет го, чекесинде адамдар отурса, ортодо тешик болот, ошол жерде ылдый жактар эмнени караш мүмкүн? Оратор. Неге ылдыйды караш керек болуп атат? Калечайым. Бизди ошол жанагы Ошто дегениңиз бир аз эме кылып ойландырып. Оштогу улуттук археолог музейде ар кандай доорулуга таандык, ар кандай ишенимдерге таандык экспонаттар бар да. Ордон жардам алууга мүмкүнчүлүк бар, эгер абалыңыздар оор болсо. Алалыбы? Ишеним жооп болсо жооп бериңиздер. Ишенимди жооп болбой жатат азырчы, жанагы. Калечайым. Майрам Айдарова жооп берип көрсүнчү. Майрам Айдарова. Урматтуу алып баруучу, бул биздин оюбузча бир кандайдыр чогулуш өткөрүлүүчү жайга окшоп турат. Кандайдыр чогулуш өткөрүүчү жай. Эркайым айтып калды, курултай өткөрө турган жерби деп. Кимдер колдонгон? Эми бул точно эми мусулмандар эмес болсо керек. Бул ушу Рим, Греция, Европада болушу мүмкүн. Европадагы курултай чогулуш өткөрүүчү жер, Азыр мен мунун натуралдык аянтын айтсам, ушунча адамды кантип топтойт деп айтышыңыз мүмкүн да. Спортивный. Макул, жооп кабыл алынат. Чогулуш өткөрүүчү жер. Эми мен сиздерге учурдагы бир көрүнүшүн көрсөтөйүн. Мына. Бул Ирандагы курулуш. Талкуу учурунда Нургүл Садыковадан талкуунун башында бир вариант чыкты. Нургүл Садыкова айтты, бул сөөк коюлуучу жер эмеспи деген бир вариант айтып өттү да. Туура жоопту айтам. Зарастризм дининин өкүлдөрүнүн сөөк коюлуучу имараты ушул жерге чыгып, алар сөөктөрдү ушул жерге таштап кетишкен. Жана ал жерден карга кузгундар жеп кетишкен. Жана ошол натыйжасында булар ушул бейишке чыгып кетти деген ишенимде болушкан. Ошонун макети Сулайман тоодо турат. Нургүл айым, өкүнүчтүү. Бир телекөрүүчүлөр дагы бир упай алдыга чыгып кетишти. Менимче Ордодо айрым билермандарда бул вариант болсо керек эле. Ордодон жардам алсаңыздар деле болмок экен. Мейли, кийинки аласыздар. 5-раунд. Кийинки жума Сорон Абылкасым уулунун командасы ушул жерге келет. Андан кийин Сагым Мамановдун командасы келет. Андан кийин биз билебиз, ким кышкы жылдык финалда ойнойт. Мадина Нурманбетова Түп районунан сиздерге каршы суроо берет. Баарыбызга белгилүү болгон Летуаль деген косметикалык парфюм саткан компания бар. Ушул компания жылдын кайсы бир мезгилинде өзгөчө бир сүрөттү реклама катары чыгарат экен, бир сүрөт коюп туруп реклама катары чыгарат экен. Рекламадагы жазууда бир тамганы өчүрүп, экинчи тамганы ошонун ордуна койсо, арзандатуу жүрүп жатканын билсе болот экен. Ошол өзгөрүү менен акция жүрүп жатканын булар билдиришет экен да. Урматтуу билермандар, сиздер ошол мезгилди тапсаңыздар, экинчи сөздү дагы албетте табасыздар. Албетте бул орус тилинде болот, орус тилинде жазылат. Бул жарнак кетти минут эмне деп жазылган, кайсы жыл мезгили жана кайсы тамга өзгөрөт? Черная пятница. Черная пятница, зима болсо, Зимняя распродажа деп. бир тамгасын өзгөрөт экен да. Азыркы орус тилинде кандай сөз бар мында? Арзан деген. Весна, осень, лето, зима. Лето. Ликвидация болушу мүмкүн. Бир эле тамга. Бир эле тамганы алмаштырышыбыз керек да. Лето, бета, там не бар. Мына лето дегенде этоль деп лыны бияка алып койсо, ошо летольдун эмеси эмеспи? Лето деген. Жок, арзан деген билдирет экен. Арзан деген билдирип аткан болсо. Жок, реклама кылып атканда акция экенин билдирип атат экен да. Арзан деген билдирип атпашам. Зима. Сена. Чөп арзан. Сена осень деген оны бияка жылдырып койсо сена болуп калбайбы? Кандай сөз болушу? Сезонная распродажа. Веснаны. Бир тамганы жылдырып коет экен да. Не болушу мүмкүн да, орус тилинде сөз болсо. Бир алмаштырып алып коет деп. Алмаштырып койсо деп атат, алып койсо. Алып койсо деди. Алып жылдырып койсо деди. Тело.
Мына летуэль болуп атат го мына өзү, Вообще. Не. Очень. Очень абдан бул көйгөтө. Сима. Осен дегенде сено неме. Чөп арзанда. Чөп совсем арзан. Цены падают. Биз бул тамга. Биз Ордодон жардам алалычы. Себеби неме мына урматтуу Ордо, кайсы жыл мезгил жана кайсы тамганы өчүрүп ордуна башка тамга коюш керек? Кетти. Орус тилинде да бул? Сенопат, да? Осенний сенопат. Сен? Листопад. Мягкий знак он башына бияка койсо сено, это как бы ценага жакын болот да. Ценага жакын. Снегопад. Аны бияка кылса авесин болбойбу? Калышайым? Бул эме бул бизде дагы ушул эме бар эле, бирок анча эме кылбадык эле, өзүбүз ишенбедик эле, бирок эми Ордо дагы сунуш кылып аткан үчүн ушул эмени осен эмени күздө алайлы деп эме кылдык. Күз мезгилинде. Очень. Фирманын аты эмне? Литуаль. Фирманын аты эмне? Литуаль. Жок, неме да? Мисалы үчүн осен дегенде балким ошо сынын ордуна чыны коюп койсо, может, очень низкая болуп калаттыр, абдан деген. Очень низкие цены. Бирок неме Ордодон бул неме вариант айтылбады да, очень деген. Сиздин вариантыңыз калышайым? Макул, биздин вариант очень. 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 Была не была. Кайсы тамганы өзгөртөт дедиңиз ошондо? Сыны чыга. Сыны чыга. Жоопко кабыл алынат. Өзүңүз кайсы косметиканы колдоносуз? Калычайым, эгер сыр болбосо. Сыр. Фаберликтикин колдонот. Фаберлик. Өзүмө летуаль дагы, летонун бияка жүрсөм эле дейм. Мен сиздерге ошол жарнаманы азыр сиздерге көрсөтөйүн. Көрдүңүздөрбү? Осенди сын ордуна чыны коюп, очень красивые скидки. Жооп туура. Эсеп 3-2 алдырынча. Чамдаш керек. 6-чы раунд. Дагы бир вариант чыгышы мүмкүн эле. Весна сын ордуна чыны койсо, вечна. Костя Герасименко Новочебоксарсктан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бир жолку сахнадагы өзүнүн концертинде белгилүү композитор Денис Мацуев Бетховендин композициясын пианинода ойноп жатканда кокусунан залдагы көрүүчүлөрдүн бирөөсүнүн телефону чыңгырап кетет. Калычайым. Денис Мацуев бул абалды байкап калып, ошол көрүүчүнүн көңүлүн өзүнө буруу үчүн бир аракетке өткөн. Ошол эле учурдачы Денис Мацуев кандай аракетке өттү? Бетховен ойноп жаткан. Ошондой мелодияда уланганда, ошонун немесине бар. Рингтонундай мелодия кылган деген неме жери бар го, рингтон чыгганда мындай кайталаса керек. Фортепиано ойногондо, ошол жерден чыкканда, жок, ал ойноп аткан мезгилде Ойнотканда алыс көрүп кетет да. тез баягы переходду алып туруп улап кетет. Ошол неме телефон немесин кайталап дейсиң. Музыканы угуп атат да анткени. Жобусун катуу кылганда бакындай клавишалар жок, улап кеткен менен анда эме мелодия бузулат да. Бирок ал баягы Денис Мацуев профессия абдан күчтүү экен мен билип көргөм. Анан ушинтип байкатпай переходду алып, кайта бурганда виртуоз. Анан алып, анан кайта көгүн турганда мүмкүн кайта өзүнө телефондун немесин билгизбейди. Көңүлүн өзүнө каратып, аял өзүн жаман сезбеш үчүн, уялып калбаш үчүн анын немесин өзүнө көңүл буруп, жанакын улап кеткенде билинбей калган да. Ушул вариант. Ясно?
Эртелеп эле. Жок, эми андан башка Калеча айым? чыкпады да. Бизде эме Капар Момуналиев жооп берет. Капар Момуналиев. Урматтуу алып баруучу, мен була Денис Масуевди 1-2 жолу көрүп калган жайым бар. Бул өтө баягы виртуоз пианист, эгер адашпасам. Андан кийин бул эми ошол сахнада пианино Бетховендин мелодиясын ойноп жаткан учурда көрөрмандан телефонуна неме музыка келип калды, бирөө чалып калды. Андан кийин аны Денис Масуев байкап калды дагы, дал ошол чыккан музыканы эле акырын фортепианонун жардамында ошону ойноп улантып, ошол адамдын көңүлүн ордуна бурдурткан. Түшүнүктүү. Өзүңүз Бетховенди угасызбы? Бетховен композицияларын угасызбы негизи? Ой, мен өзүм Бетховенди угам, бирок мен көбүнчө Шопенди жакшы көрөм. Шопен. Фортепианосын. Жооп туура. Бул ушул аракетте өтүп, залда көрүүчүнүн көңүлүн өзүнө бура алган жана анын телефондогу чыгып жаткан коңгуроону пианиного салып ойноп кеткен. Бетховен токтоткон. Теңдешүү. Командада жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Кудайым буйрса, ошону эми кантип пайдаланат? Алдыда мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Жахангир Кайнаров Өзбекистандан сиздерге каршы суроо берет. Сырдария облусу Сарлыбай району. Урматтуу команда. Сиздер назарыңыздарды монитордогу ушул сүрөткө бурмакчымын. Жылчыкчаны көрүп турасыздар. Алдында бир темир тургандай. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган мындай оюлган жерлерди, ушундай жайларды илгерки убактарда Европада жашаган жашоочулар өзүнүн үйүнүн эшигинин алдына мына ушундай оюлмаларды жасап коюшкан. Үйүнүн эшигинин алдына. Кандай максатта? Кетти минута. Европада мурда баягы ажатканасын мындай не кылган го, ажаткан салган эмес дагы үйүнүн эшигинен ошол канализационный ход болуш мүмкүн эмеспи? Ошондой эле. Канализация дагы? Же жуулса же ванна алды эле канализация. Чычкандар мындай чыгып кете турган жер болсун. От чыгара турган деле жер болот баягы. Булардачы неме? Үйүн киребешин деп жатпайбы? Оозуна. Киребешин деп жатат да, ону киребешин. Ачып туруп, ачкычты ошол жака салып турган. Зонтик койгуч, может быть, зонтик койгуч. Кантип коесуң? Үстү жактан мындай тешик түшүп атат да, бул же үстүнөн. Бул мындай тешик түшүп атат да. Жеке. Бир мусор чыгарган ошондой бирдеме, а? Мусор штанды. Же болбосо баягы суу ошонун астына, суу ошонун эшиктин астына чыгып. Мурда жада калса айнектерден таштап жүргөн гой баягы. Дагы бир эмелерди айткыла, ал немеден моорундан эмелер кирет го, Санта Клаус кирген ошо чыгарып Же болсо ошол неме болсо. Ошол печкенин оозун болгон эле окшоп атат. Түтүн шамал жел өйдө айтып чыгара турганда болушу мүмкүн да. Вентиляция. Может быть, бакындай кылгандыр. Мына туткасы бардай болбойт да? Туткасы бардай болбойт да? От чакканда күл түшкөн жер болуп деле окшоот. Канализация ишин оозунда, может быть, бакында акча салгыч, может быть, патинке койгуч. Ким айтты? Эме деп, моордун айдай турган, шамал айдай турган деп. Ким жооп берет? Бул эмне? Ким жооп берет, Калычайым? Капар. Капар. Урматтуу алып баруучу, бизде албетте бир нече вариант чыкты. Албетте бизде бир вариант катары биз европалыктардын байыркы жашоосун алчу болсок, аларда баягы көп тазалыкты сактаган эмес, ошого биринчи вариант биз канализацияды ойлодук, бирок жыйынтыкка келип, биз бул баягы алардан моорларынан түтүн чыгыш керек болгон да, от жакканда. Анан ошондо түйүнөн шамал кирип, баягы вентиляциялык кызмат аткарган деп ойлойбуз. Шамал өйдө айдап түтүндөрүн, баягы үйдүн ичин түтөп кетпес үчүн. Аба алмаштыруучу. Аба алмаштырып туруучу. Ушул жерден вентиляция чыгарышкан дейсизби? Ушул жерден баягы шамал кирип, анан баягы өйдө айдаган. Баягы биз от жакканда деле кемеген түйүн ачып койгондо, шамал кирип анан кийин от күйөт го. Жооп кабыл алынат. Ит жатуучу жер эмеспи? Мен туура жоопту айтам. Мындай үйүнүн кире бериш жериндеги атайын оюлган жерлерди европалыктар илгерки убактарда
бут кийимдерди тазалаш үчүн орнотушкан Капар мырза. Темир турат, темирге бут кийимин ылайын түшүрөт, кырып, нар жака бут кийимдин башы батыш керек. Жана эки жагын тазалап, анан үйүнө киришкен. Урматтуу команда. 4-3 эсеп. Суроо ээси Жахангир Кайнаровду куттуктайбыз. Жакшы суроо жөнөткөн. 8-ci раунд. 8-ci раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Instagramda Билерман Ордо, Facebook'ta Билерман Ордо, YouTube'da биздин Билерман Ордо оюндары бар. Билерман Ордо деп жазсаңыздар, биздин оюндар бары чыгат. Жана комментарий калтырыңыздар, подписаться баскычын басып, сөз катталыңыздар биздин каналга. Актив дизайндан суроо командага. Караңыздар. 1922-жылга барабыз. Пенсильвания штаты, Филадельфия көчөлөрү. 1922 жыл. Урматтуу билермандар, сиздер көчөдө турган бул кызматкердин кандайдыр бир иш аракетти кылып жаткандыгын билсек болот. Албетте бул сүрөт толук көрүнүшүн биз азырынча сиздерге көрсөтпөйбүз. Толук көрүнүшү бар. Сиздерге суроо. Бул эмне жумуш аткарып жатат бул жерде? Жок, бүгүн регулярдуу баягы мерде багыт болуп, багыт мынтип бияка жылып, анан бул жака жылынат светофор. Жок, бул светофор деле роль аткарып турган. Анда материалга мындай жанбаганда светофор түшүп болуп, мындай алмашкан эмес да, электричество базыркыга жетишпей, ошону түсүп мына тартса, бир тарса кызыл, бир тарса жашыл күйүп турганда, эме түс берип турганда. Өткөт да. Кеңири талкуулай бергиле. 22 жылы. 1900 деп атабы. 1922 жылы. Светофор ошондо деле светофор азыркы светофорлор болбогон да. Мурун эки түстө ошол. Алаш тартканда бир түс. Трос турат демек. Өйдө көтөргөн трос өйдө чыгып. Тартканда ошондо да. Мен дароо эле баягы менен түшкөнгө чейин эле ушуга эметтим да. Жок, мен эки эле түстө сарыны көргөндөн жашыл менен. Мына эмеси Может быть, бакында. Может. Жок, өзү алмашкан эмес да. Ал кезде өзү алмашкан эмес да. Калычайым. Эме, урматтуу алып баруучу, бул баягы муну сүрөттү көрсөткөнүңүздө эле мага бир ой келди. Мен жооп берип кое берейин. Бул турган киши светофордун ролун аткарып атат да, мындайча айтканда. Эми ошол кездерде баягы азыркыдай мондой жашыл, кызыл, сарыга алмашкан светофорлор жок болгон, заманбап светофорлор. Анан ал жерде эки түс болгон да, кызыл, жашыл. Уруксат берилүүчү, эми балким кызыл, жашыл деле болбошу мүмкүн, уруксат берилүүчү, анан токтотуучу деген. Ушул тартып, ошол экөөнү алмаштырып турган. Тартканда, мисалы үчүн машинелерге уруксат берип, анан кайра дагы эметкенде кийин жөө жүрүүчүлөргө уруксат берген белги чыккан деп ойлойм. Демек светофордун кызматын аткарат. Жооп кабыл алынат. Бир кылым мурдагы сүрөт. Туп-туура 100 жыл мурунку сүрөт экен. Бир кылым сүрөт. Нургүлайым, эмнеге сүйлөп атасыз? Туура десеңиз мен туура жооп айтып окшойт депмин. Чыда. Туп-туура 100 жыл мурунку сүрөт дедим. Жок, туура эмес, азыр көрөбүз биз. Мунун милдети, урматтуу билермандар, караңыздар. Go, stop. Жөнө, токто, жөнө, токто. Светофордун милдетин аткарган бул. Светофордун милдетин аткарган 100 жыл мурун. Анан кийин технология өнүгүп, электрондук светофор келе баштаган. Кайрадан теңдешүү, 4-4, бири-бирин куушуп эле кетип баратат команда менен телекөрүүчүлөр. Кандай жыйынтык чыгар экен оюндун акырында. 9-ч раунд. 9-ч раундга старт беребиз. Кышкы сериядагы январь айында ойнолчу командалардын тизмесин биз жарыяладык. Телекөрүүчүлөр үчүн да жарыя кылабыз. Кийинки оюнда Гүлиза Шамырзаева Бишкектен силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда, сиздердин назарыңыздарга телекөрүүчү мындай алгач сүрөттү бериптир. 2014 жылы Малайзияда сиздер көрүп турган жарнамалык
плакаттар чыгарыла баштаган. Кызыгы дал ошол жылы Малайзияда ушул нерсенин кандайдыр бир нерсенин жаңы түрлөрү чыгарылып, аны коомчулукка жеткирүү максатында ушундай жарнамалык сүрөттөр чыгара баштаган. Урматтуу билермандар, сиздер бул жарнамалык плакаттарда эмне назарга тутулуп жатканын таап беришиңиздер керек. Адамдар буларды эмне үчүн колдонушу мүмкүн? Кетти минута. Нерселерди карасаңыз бүт жылмакай кылып койгондо, бул жак куштун канаттары. Бул жарылып атат, мына жарылып бияга өчүп атат да. Мына бул күйүп турат. Анан өчүп атат, жарылып өчүп атат. Может быть, баатына социальный сеттерде бар, WhatsApp'тарда ушундай немелер бар го. Ошону смайликтерге окшогондор го. Малайзияда бир нерсе ойлоп таапты. Сүрөттөрдү бир топ гумандуу кылып жасап чыктыр да, гумандуу. Вулкан, оттундай тамчы сыяктуу. Кайра эми өчкөн мезгилин жарытат. Но деле бомба жарылып атат, мында жарылбай турат. Бул сөз сүйлөп атат, бирөөнүн сөзү. Как WhatsApp'та акыркысы коюп атат, просто бул жагындачы. Ошондо эмне болушу мүмкүн? Комментарий. Жок, эмнени жарнамалар, реклама кылып атат дейт. Реклама, там бир реклама кылып атат Малайзияда. Бир нерсени жарыялап атат. Жок, эми бул жерде эмнени реклама кылышы мүмкүн бул жерде? Ойлонкулачы. Такыр эле. Мына жерде көрбөйт. Бул может быть баатында картадагы масштаб неме кичинекей. Баары да бир эле нерсе экен, бирок бир жагы бир топ мындай ташбоор, анан бир жагы мындай. Бир жагы ташбоор, бир жагы жакшылдат. Ошондо эми эмне болот? Эмне? Мындай мурда караганда биздики бир топ мындай жумшак болуп калды, мындай бир топ жакшы болуп калды. Мисалы WhatsApp'та деле смайликтер өзгөрүп калат го кээде. Ошо эмнени билдириши мүмкүн ошо? Эмнени реклама кылып атат? Бул колучкан болуп атат. Мына жарылып атат. Бул жарылбай турат, жакшынакай болуп. Бул күйүп атат. Бирок эми аны рекламалап айтты, зачем реклама айтты? Эми баягы ошону чакырып атат бир нерсеге. Малайзияда эмне болгон? Ойлоп таптı деп атат. Малайзияны эсертпейсиң? Эми бир нерсени реклама кыл деп да, бир нерсени эмнендир эле. Эмненди реклама кылган деп атат. Жаратылышын эмес. Бир нерсенин жаңы түрү деди да, бир мурун барып просто ошону Баары ошону өзгөртүлгөн 2014-жылы. Эмне деген? Калычайым, кандайдыр бир нерсенин жаңы түрүн иштеп чыгышты да. Жана аны ушинтип реклама кыла баштады. Мурда ал нерсе бар болгон. Бирок бир нерсе адамдар үчүн да бул. Адамдар колдонот мынучу. Мен жооп бергенге аракет кылып көрөйүн, Эме, мен оюмда жанагы зажигалка бар го. Ошол келип атат эмнегедир. Мурда мондой колдонушкан болсо, балким. Зажигалканын түрүн реклама кылышкан дейсизби? Адамдар колдонуучу. Жооп кабыл алынат. Зажигалканын түрү. Адамдар колдонсо. Демек, Малайзияда 2014-жылы кадимки адамдарды стресстен чыгаруучу чайларды иштеп чыккан. Калычайым, чай. Кадимки чай, адамдар ичүүчү чайлар. Ушундай чайларды көчөлөргө реклама кылышып, бул чайларды ичиңиздер деп стресске могу жерде сиздерге логика бар эле, адамдарды стресстен чыгаруучу бир варианттар бар эле. Адамдар стресстен чыгып баштаган да. 5-4 эсеп. 5-4 тилекке каршы дагы бир команда телекөрсөнүн алдыга чыгып кетти. Келбеди. Чай эч кимден чыкпады, жакындаганда жок. Чамдаңыздар, 10-чу раунд. 10-чу раунд. Кандай оюн жыйынтыкталат? 5-5 болобу же 6-4 болобу? Кандай болор экен оюн? Асылбек Камчыбеков Кызылкая шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Заманбап учурда бар экен туркиялык жазуучу Орхан Памук Стамбулда бир жолу үн алгыдан радиодон күндүн батышын кабарлаган чоордун үнү берилгендигин эскерет. Чоордун үнү ага кандай таасир тийгизгендигин баяндап жатып, Нобель сыйлыгынын лауреаты Иван Павлов сүрөттөгөн абалды да белгилеп өтөт. Сиздерге суроо. Орхан Памук сөз кылган Нобель сыйлыгынын лауреаты Иван Павлов күндүн батышын кабарлап жаткан чоордун үнү менен кандай абал жөнүндө айткысы келген? Стамбулда. Кетти минута. Закат. Иван Павлов өзү
кандай кайсы закат деген чыгарманы жазып тур дагы Нобель сенин автордун эми оюнча Стамбул болсо ал эми ал ошону жазып Нобель сыйлыгын алды мына ушул эме мага эмнени эстетет деп айтып атат да суроону мен Стамбул абдан күнүн батышы абдан кооз болот жагымы болот анан кийин чорун чыкса балким гармония жөнүндө сөз болуп калдыр жөн чор күнүн батышы гармония кыскасы кандай абал жөнүндө да суроону жакшы түшүнбөй атабызда менин оюмчачы бул Павлов ошол эмени сыйлыкты алып аткан учурдагы абалы менен менин ошол үндү угуп аткандагы абалым бирдей деди окшойт. Ошентип айтты окшойт. Тревога. Волнение. Бирокчу ар бир адам толкунданат да Нобель сыйлыгын алып атканда. Чорун үнү да, анан күнүн батышы толкун эмес, балким мындай эйфория деген сыяктуу. Же болбосо мындай кандай мындай тынч баягы. Бирок толкундандым жакшы элек. Медитация. Эме толкундануу мисалы чорду угуп толкундануу спокойствие Павловдун кайсы чыгармасында внутренний спокойствие тынчтануу умиротворение деген нерсе деп атат да. Эжеке бир суроону окутуп туруп анан минутабызды алайлычы. Түшүнбөй калдыңыз ооба мен түшүнбөй калдым жакшы түшүнбөй калдым. Чордун үнү бул менче неме деди окшойт ошол урматтуу алып баруучу Калычайым неме биз жана бонус алууга эмебиз бар бар бирок ошол бонус берер алдында суроону дагы бир жолу окуп берип коесузбу биз суроону жакшы макул кармап кала албай атабыз да суроонун эмесин түркиялык жазуучу Орхан Памук Стамбулда баратып бир жолу үн алгыдан күндүн батышын кабарлаган чордун үнү берилгендигин эскерет өзүнүн эскерүүсүнө жазып атат да чордун үнү ага кандай таасир тийгизгендигин баяндап жатып чордун үнүн уккандан кийин анда бир кандайдыр бир таасир пайда болду да Нобель сыйлыгынын лауреаты Иван Павлов сүрөттөгөн абалды белгилеп өтөт Иван Павлов ушул нерсени изилдеп чыгып Нобель сыйлыгына жетишип атат да ал кандай ачылыш кылып атат Иван Павловч ал ошону өзүнө байлап атат Орхан Памук демек моундай учур экен депчи Иван Павловдун бул ачылышы адамдын өзүнө байланышкан бир ачылыш да адамга байланыштуу ачылыш эми сиздерге суроо Орхан Памук кайсы учурду эстеди күн батып баратканда чордун үнүн эстеп эмнени эстеди ушуну таап беришиңиздер керек бул ошол эме кантип сиздер Павловчу бир эме бир сезимди ачкан экен да ачкан экен да ал ачылыш жасаган экен эсиңе келип кетет го эмне дейт эле ошону дежавю эмеспи дежавюну ачкан ал болгон нерсе кайталанса ошо дежавюдон эме ошол Павловчу ушул сезимди ушул немени ачылышты ачкандан кийин анан ошого Нобель сыйлыгын берген экен да бул мындай да мен да бир угуп көргүлөм бул бакында күн батышта чордун үнү бакы ифтар ооза чаардын немеси болот ошого окшоштуруп бул ачкалыктын пайдасын деген может быть пайда маалындагы бак ооза Павлов ошону ачканбы ошончо голодание бул менин оюмча ал медик болгон жок балким голоданиянын пайдасын может быть алып келгендир жок бул бир адамдагы сезилип турбайбы сезим чордун күн батышы бирок азыр мен азыр Майра Межекен жөнүндө эмнегедир ынанып турган да баягы ностальгия дедиңиз ностальгия десем мындай ностальгия дежавю экстаз жок эми күн батып аткандагы ностальгия нирвана эчтекеге жок бак өтө болбогон мына ой бир аз эме болот Калыча Сасиева ким жооп берет же 5-5 болот же 6-4 болот биз эме кылып көрөбүз мындай рисковать этип көрөбүз Нургүл Садыкованын оюн угуп көрөлү Нургүл Садыкова урматтуу алып баруучу бул Орхан Памук Стамбулда кечинде баягындай күн батышта менин оюмча бул орозо маалында ооза чаарга чакыра турган бир белгилүү бак азан айтылабы азан айтылганды ошол бакы чоорго окшоштуруп ушунчалык курсак ачып ошол курсак ачкандан бир жеңилдикти көрдү жана ошол эле учурда менин оюмча Иван Павлов деген ал медик ал ошол ачкалык адамга кандай пайда алып келгенин изилдегендир мен так билбейм анык мен окшоштуруп жатам ошол Иван Павловдун ачкалык тийгизген таасирин менен ошол ооза чаардын алдындагы ошо ифтардын алдындагы состояниясын абалыны салыштырып аткандыр
ошол бакындай ал чоордун үнү ага ошол ооз ачардын мезгили башталды, ифтардын мезгили башталды деген ошо азанга окшоштурду. Азаматсыз Нургүл айым. Жооп туура. Азаматсыз. Орозо маалындагы күн батар ифтар маалын бул оозуна шилекке келди дагы. Сен тезирээк ойгонушуң керек. Оозуна шилекке келгенден кийин бул Иван Павловдун ачылышын эстеди. Иван Павлов шарттуу рефлексти негиздеп чыккан. Азаматсың, молодец. Хорошо. Турак сүйлөп доказать этти. Ошо мен кийинкисине бакырган ошо. Эң туура тандоо болду. Нургүл Садыкова бергениңиз өтө туура болду. Болбосо команда жеңилип калмак. Азыр чечүүчү 11-раунд актив дизайндын суроосу. 1984-жылы шахмат боюнча дүйнөлүк чемпионатта биринчи орун үчүн Каспаров менен Карпов атсалышкан. Кызыгы бул оюнду күзөтүп жаткан калыстар дейлик, оюндун аягына чыга электе эле оюнду токтотушкан. Оюнду токтотуп коюшкан. Сиздерге суроо. Гарри Каспаров менен Анатолий Карповдун биринчи орун үчүн дүйнөлүк чемпионаттагы таймашын булар эмне үчүн токтотуп коюшту? Бири-биринен калышкан эмес. Улана берген 1 саат, 2 Жок, саат, оюнду аягына чыгарбай эле дейт. Чыгарбай. Жок, ошо бескан жеңиш керек да. Эч ким эле жеңе албай. Кыскасы шахматта мындай да. Убакыт коет, убакыт менен ойношот, эме кылган сайын басып ойной беришет да. Алар экөөсүнүн күчтүү болгондуктан күтүп отура беришкен, эжеке айткан сыяктуучу. Тажаган дейсиң. Тажаганда токтотуп коюшу мүмкүн да. Жыйынтыгы чыкпаганын. Ооба, анткени шахматтар ушундай болот, кээде 1-2-3 күн, бир жумалап ойногон шахматисттер болгон да. Эң баары шахмат боюнча өзгөчө мына бизде эме боюнча футбол, шахмат боюнча биз эме кылабыз го. Жок, бирок мисалы үчүн футболдо эгер акыркы неме болсо пенальти менен шахматта андай болбойт да, кийин биринчи жеңсе ошо, бирок булар өтө күчтүү болгон үчүн булар берген оюндар. Ооба, бул жердечи шахматта эме дагы да эжеке биринчи местаны аныкташ үчүн сөзсүз жеңиш керек да, оюн бүтүш керек да. Бирок бирөөсүнө кийин бирөөсү жеңген да. Жок, ничья боло берет. Кандай ничья болот? Ничья болбойт эми, бирок бирөөсү кийин берген бирөөсүнө. Бирөөсүнө берген кийин. Роботтор менен деле. Калычайым. Эме Нургүл Садыкова жооп берет. Нургүл Садыкова. Өзү эркайымга берейин дедим. Урматтуу алып баруучу, менин оюмча, ушул 1984-жылы эки ошол Советтер Союзунун ичинде курамында эмес, бүткүл дүйнөдөгү эң мыкты, эң күчтүү эки оюнчу Карпов жана Каспаровдун ортосундагы оюн эч эле бүтпөй улана бергендин ордуна бергендиктен судьялар ошол оюнду токтотуп койгонго туура келди. Туура жооп. 1984-жылы дүйнөлүк чемпионатта Гарри Каспаров менен Анатолий Карповдун ойногон оюну 5 айга созулуп кеткендиктен судьялар токтотууга мажбур болгон. Мына ошентип Калыча Сасиянын командасы жылдык тандоо турда 5-6 эсебинде, 6-5 эсебинде жеңишке жетишти жана жылдык финалда ойноого жолдомо алды. Азырынча мүмкүнчүлүк алды. Тагыраагы алда 2 оюндан кийин биз ким толук ойнойт билебиз, бирок азырынча Калыча Сасиянын командасы расмий түрдө оюнду жеңди. Куттуктайбыз. Командама бардыгына рахмат. Анан бизге үчүн оюн жакты. Суроолор мурдагыдай мындай бир эки ача эмес, эми жакшы суроолор экен, конкреттүүрөөк болду, түшүнүктүүрөөк болду да, мындайча айткандачы. 2-3 жооп береди ойлонгонго караганда. Ал эми биз үчүн мыкты суроо жанагы ар түрдүү койлор боёгон жөндөгү Шотландияда койлор, ошол суроо бизге жакты да. Базарбаев Өмүрбек Бишкекшанов тургуну актив дизайндын кичинекей сыйлыгына ээ болду жана Нургүл Садыкова бүгүн мыкты билерман. Дагы кичинекей сыйлыкка ээ болуп куттуктайбыз. Азыр болсо урматтуу көрүүчүлөр, команда Марбол Шерингтон студияга билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат.